Эгер бирөө чакырса, ал жардамга шашылат. Жүк машине же тракторга ошол замат айланат. Бир жалгыз өзүң күрөшүгө татал. Бүткүл жерде аны менен супер тайпаштин. Алгала, алгордон биздин дос. Бүт чакырат окуяга өзү менен. Биз окуяларды каалайбыз. Кана тез биз уштук, Гордон жана тайпаштин. Гордон өзү бул жерде. Дагы көйгөй бул дүйнөдө колдо чыгып кете албай. Гордон бардыгы тууралап, чечимди бизге тез табар. Албетте ар дайым жаныңда тайпаштин. Алгала, ал Гордон биздин дос. Бүт чакырат окуяга өзү менен. Биз окуяларды каалайбыз. Кана тез биз уштук, Гордон жана тайпаштин. Гордон өзү бул жерде. Гордон жана тайпаштин. Уйку хандыгы. Азаматсың. Ай, сен чыныгы музыкант турбайсыңбы? Рахмат. Мен чындап ичимдеги музыканы сезип жатам. Мен аны жан дүйнөм менен сезип жатам. Чындыгында бул мүмкүн. Анткени толкундар аба аркылуу таргандан кийин үн биздин денебизге кирет. Толкун менен? Ушундайбы? Вау. Же мындайбы? Келгиле толкун чыгарабыз. Буламдан сонун. Үн кандай экенин көргүңөр келеби? Али, мен пианинону колдонсом болобу? Албетте болот, тез. Жээкте сүзгөн толкундардын үндөрү ушундай көрүнөт. А эгер тонду жогорулатсак, соль, ла, си, до. Ал эми тонду төмөндөтсөк, соль, фа, ми, ре, до. Кызыктуу факт, Эди. Окмуштуулар үндүн жыштыгын, ал эми музыканттар тонду өлчөйт. Дал ошондой. Ай, сен ойнояларыңды билген эмесмин, Маниша. Музыкада дагы математика бар. Аны билгендиктен ойногон кыйын эмес. Чын элеби? Эң сонун. Ой, жок, тамашалап койдум. Мен пианинода 4 жашыман баштап ойнойм. Охо, Виолетта, кантип мындай кыймылдап атасың? Бул абдан жөнөкөй эле, Али. Жөн гана пол менен тайгалаш керек. Достор, биз топ түзүшүбүз керек экен. Келгиле. Эң сонун. Азаматсыңар балдар. Бул абдан таң калыштуу. Балдар, бул жерде бир нерсе туура эмес болуп жаткандай. Кечир Сайлас. Үн жазып жатканыбызда мен бир аз импровизация кылууну чечтим. Жок, таң калыш нерсе биздин аралда болуп жатат. Аралда? Карагыла. Шаардын баарындагы күзөт камерасы бир башкача нерсени жазып алган. Мына, карагыла. Ал
ал жумуш учурунда уктап калды. Мени бул жерден сүрүп тартчы. Макул, бүттү. Көрөсүңбү? Бул экөө турист окшойт. Бирок менимче аларды джетлаг кулаткан жок. Балким отурабыз. Азыр бул спортчулар дагы уктайт. Таң калыштуу. Адамдар туруп эле уктап калып жатышат. Башында кафе, фонтан, балким баары суу үчүн. Сен анчалык кабатыр боло бербечи. Мен бүгүн кечке суу ичтим. Балким абада бир нерсе бар. Андай болсо, биз дагы уктап баратмакпыз. Бул жер баары бир герметикалык эмес. Бирок Маниша, студияга үн өтпөйт. Ооба, аны жазуу учурунда мен сапаттуу материалдарды колдондум. Ооба, сен кыйынсың. Келгиле дагы бир жолу көрөбүз. Карагыла, бул спортчулар кулакчындарын чечкенге чейин уктай элек болчу. Ооба, туура. Мен да байкадым. Алардын кулакчыны үн өткөрбөгөн болчу окшойт. Анан аны чечкенден кийин эле Алар айланадагы үндөрдү угуп, Ай. токтогула. Бирок алар эмнеге уктап калды? үндөр денеге ар түрдүү таасирлерди тийгизет. Мисалы, кескин жана катуу үн. Бул үндүн таасиринен жүрөгүм шашылышка алып кетти. Андан тышкары, музыка үндүн бир түрү катары ар түрдүү таасирлерин тийгизе алат. Ал сенин маанайыңды түшүрө алышы да мүмкүн. Же шайыр. Анан дагы уйкуңду келтириши мүмкүн. Сонун музыкалык жыйнак, Эди. Сага жакканына кубанычтамын. Мен мунун керек болорун билгем. Эй, достор, менин жабдуум бир башкача жогорку жыштыктагы сигналды кабыл алды. Балким ошол үчүн уктап калып жатышат. Тез, сен аны күзөттөй аласыңбы? Эң оңой. Менин жаңы аудио анализдөөчүм бар да. Сен билгендей эле алгансың го? Алга! Токтогула, чыгар алдында биз бир нерсени алып алышыбыз керек. Эди, угуп жатамыз Айлас. Бул сигналды кабыл албаган кулакчын керек. Ушул сыяктуу бир нерсе барбы? Албетте бар. Даярсыңарбы, достор? Steam тайпасы, баарың даярдан. Энерго шарларды жүктөгүлө. Биз менен илим, Заманбап технологиялар, инженердик иш, Искусство! Математика жана спорттук тартип. Барыбыз бирге Steam тайпасы. Гордон, өзгөрүүнүң башта. Steam тайпасы жардамга шашат. бардык айдоочулар айдап барат уктап калган го. Гордон, солго кайрыл. Андан соң тоого чык. Түшүндүм. Ой, уксаңар, мага сезилип жатабы? Же биз профессор Главенхойндун жаңа курулган лабораториясына бартабызбы? Саягы ал дагы бир ишти билдирди. Профессор, бул биз. Үйдө бирөө барбы? Сыягы алар да уктап калган окшойт. Мен көйгөйдүн булагын таптым. Аны розеткадан ажыратыш керек. Эң оңой. Тез, жакшы элесиңби?
Буга ишенгим келет. Бирок алар дагы эле уктап жатышат. Профессор! Дагы 5 мүнөт. Апа. Оğlumuz tez uyg'onamiz, professor. Саламатсыңарбы? Профессор, муну эмнеге ойлоп таптыңыз эле? Менде уйку менен кичине көйгөйлөрүм болуп жаткан. Ошондуктан мен бул жаңы нерсени ойлоп таптым. Ал уйкуну келтирген төмөнкү жыштык толкундарын жаратат. Ал мага аябай жаккандыктан мен аны жаңылап колонкаларга коштум. Мына өзүңөр көрүп тургандай баары ийгиликтүү ишке ашты. Керек болсо өзүм да уктап калдым. Бул зым колонкага алып барбайт, радио антенналарга. Флойд акылсыз. Сен менин куралымды биздин колонкаларга эмес, антенналарга туташтырдың. Силер бул сигналды бардык аралга таратканыңар үчүн элдин баары уйкуга батты. Сен эмнени айтып жатканыңды түшүнгөн жокмун. Мен коюлган тапшырманы ашык менен аткарып салдым окшойт. Сигналды уккандардын баары уктап калышты. Чуркап ойготуп чыкмак белек. Тура, мен макулмун. Виолетта, тыштан. Бул маселе үн үчүн жаралды. Эми үн аны чечет. Анан кантип баарын бир заматта ойгото алабыз? Ойготуучу сигнал мененби? Мүмкүн эмес. Жыгылганда радио антеннасын сындырып алган окшойм. Бизге жардам бере албайт. Чоң жана күчтүү динамикчи. Бул жакшы ой. Жардамга шашылар, жүк машине же тракторга, ошол заман айланып, жалгыз өзүң. Кандай оор? Биз муну бардык жакка көтөрүп жүрө албайбыз. Биз көтөрө албайбыз. Бирок мен ким көтөрө аларын билем. Мына мен Гордон автобусу. Динамикти мен көтөрө алам. Пип-пип. Гордон, өзүңүз башта. Кранга айланам. Мага жаккан келбет. Пип-пип. Динамик абдан оор экен. Бирок мен аны көтөрүүгө бүт күчүмдү жумшайм. Сени колунан келет. Азаматсың, Гордон. Бирок алгач аны туура жыштыкка оңдоп алыш керек. Төмөн жыштыктагы үн адамдарды уктатат. Демек, жогорку жыштыктагы үн аларды ойгото алат. Адамдар 1-ден 3000 герцке чейинки жыштыктарга эң сезимтал келишет. Келгиле, аракет кылып көрөлү. Жок, бул такыр туура келбейт. Мени минтип ойготконун каалабайт элем. Балдар, балким биз аралга концерт койсок кандай болот? Гениалдуу. Ооба, биздин жаңырыбыз таанымал болуп кетерине ишенем. Эгер бирөө чакырса, ал жардамга шашылат, жүк машине же тракторга, ошол заман айланат. Бирок жалгыз өзүң күрөшүгө тартат. Эмне болуп жатат? Сонун эс алдым. Эмне болуп кетти? Билбейм. Бирок булар мага абдан жагып жатканын билем. Рахмат, биз Steam тайпасы. Манайлар кандай? Азыр биз жакын досубузга арналган дагы бир ырды аткарып беребиз. Бул ыр Бейпилтүн профессор аттуу бешик ыры.